Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган жолдун курулушу жөнүндө маалыматты Тажикстандын Ховар агенттиги билдиргенден кийин Кыргызстандын министрлер кабинети кыргыз-тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусундагы биргелешкен билдирүүнү толук жарыялады. Кыргыз медиасында анклавга коридор берилиптир деген талкуу жүрүп, улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев түшүндүрмө берүүгө мажбур болду. Ал Фейсбуктагы баракчасына Ворух анклавына эч кандай коридор берилген жок деген жооп жазды. Андагы түшүндүрмөгө караганда Тажикстандын жарандарынын каттоосу үчүн Баткен районунун Капчыгай айылын айлантып курула турган жолдун статусу эки мамлекеттин ортосундагы өзүнчө мамлекеттик макулдашуу менен аныкталат. Ворух Кыргызстандын аймагынын ичиндеги Тажикстанга караштуу анклав. Чегара сүйлөшүүлөрүндөгү эң оор маселелердин бири ушул. Апрелдин айында Кыргыз-Тажик чегарасында куралдуу кагылышуу болуп, Кыргыз тараптан 36 адам курман болду, Тажик тарап 20 адам каза болгонун айтууда. Азыркы тапта эки тарап тең бири-бирин куралдуу агрессияны баштады деп айыптоодо. Бул абал медиада дагы байкалып турса керек. Биз Оштон медиа боюнча эксперт Данияр Садиевди маекке тартып, Кыргызстандагы маалымат каражаттары менен Тажикстандын маалымат каражаттарынын чатакты чагылдыруу ыкмасында кандай айырмалар байкалды деп сурадык. Якында болуп өткөн чегарада болуп өткөн окуяларда ММКлар эки тараптын ММКлары мындай диаметрально башка сүрөттөнгөн деп айтып атты да. Мисалы Кыргызстан өзүнүн позициясын мамлекеттин, Тажикстан өзүнүкүн берип атты. Кээде текшерилбеген мындай күмөндүү маалыматтар да көп кетип атты. Бирок бул маалымат менен камсыздоодо ММКларга, журналисттерге караганда жанагы социалдык барактардагы таркатылган көптөгөн маалыматтар өтө чоң маалыматтык шумду түздү деп айтсак болот да. Бул дагы өтө мындай терс таасирин тийгизди деп айтсак болот. Анан негизинен эки тараптын бири-биринен болгон айырмасы дей турган болсок, Кыргызстандык ММКларда көбүрөөк менчик ММКлар, көз каранды эмес ММКлар көбүрөөк болгондуктан бул окуяларды чагылдыруу, анан бир нече тилдеги чагылдыруулар болду. Ушул нерсеси менен айбаланып турду да. Тажикстанда негизинен мамлекеттик ММКлардан анан бир гана Азия плюс деген гана ММК көбүрөөк ошол чагылдырганга аракет кылып атты. Бүгүнкү жаңылыкты кыргызстандык социалдык тармактарда талкуулоо акыры келип Ташиевдин Ворухка коридор берилген жок деген билдирүүсү менен токтоду окшойт. Ушул эле кабарды тажик тарабы кандай сыпаттады? Тажик тараптын ММКларында мындай бир Тажикстан өзүнүн максатына жетти деген сыяктуу бир мындай англисче айтканда месседжди байкаса болуп атат да. Ал эми Кыргызстанда көбүрөөк түшүнбөстүк болуп атат. Эмне болгону, кандайча бул протоколдун мааниси эмне, себеби акта мындай спецификалык тилде жазылган көп нерсечи, жанагы пункттардын номерлери жазылган, кайсы эмне жөнүндө сөз болуп аткандыгы жөнүндө мындай кеңири түшүнүк берилбегендиктен бир аз соцсеттерде дагы, ММКларда, журналисттерде дагы түшүнбөстүк пайда болду да. Кагылышуулар болуп жаткан күндөрү Кыргызстандагы бейтарап маалымат уюмдары, анын ичинде BBC, тажик тарабынын дагы расмий позициясын билүүгө, тажик коомундагы реакцияны билүүгө аракет кылып жатты. Тажик журналисттери дагы Кыргызстандан ушундай реакция алууга умтулдубу? Кабарыңыз барбы? Тажиктерде дагы фактчек TG деген эме бар, мындай платформа. Ал жакта дагы ошол жана фактылар текшерет да. Ошолордон эки жолу мага байланышка чыгышты. Телеграм аркылуу жазыпчы, бул моундай маалыматтар кетип атат, бул маалыматтар ушулар кандай дейсиңер депчи. Анан Борбор Азиядагы бир группалар бар, журналисттердин чогуу түзгөн группалары, ошол жакта бири-бири менен мындай маалымат алмашчу группалар бар. Ошол жакта дагы мындай орусча айтканда выжидательный позицияда журналисттер бири-бирине ички жазбастан мындай отурду да. Казакстандын журналисттери, Кыргызстандык, Өзбекстан, Тажикстан журналисттери бар. Бирок негедир ал жакта мындай бир маалымат алмашуу, маалымат тез арада бири-бири менен ушу мындай карым-катнаш кылуу мындай жакшы байкалган жок да.